Мындан 3 жыл мурун Регион телеканалы алгачкы жолу эфирге чыга баштаган. Мындай кыска аралыкта телеканал так объективдүү маалымат жеткирүү менен журттун калың катмарына сиңе алгандыгы айтылып келет. Телеканал маалыматтык жана аналитикалык багытка басым жасап, көз карандысыз медиа болуп эсептелет. Негизинен басымды маалыматтын ошо ыкчам чыгышына жана так туура чыгышына аракет кылабыз. 3 жыл аралыгында биз канчалык ийгиликке жетиштик же канчалык ийгиликке жетише албадык, аны телекөрүүчүлөр, эл журтубуз өзү баасын бергени ошол туура болот. Регион телеканалынын көрсөтүүсү өлкөнүн 7 областынан көрсөтүлөт. Учурда Бишкек, Ош жана Баткен областарындагы өкүлчүлүктөрү иш алып барат. Коомдогу актуалдуу жаңылыктарды, курч маселелерди ыкчам чагылдырып, калктын көйгөйүнүн чечилишине себепчи болуп келет. 3 жылдын ичинде кайсы бир жаңы медиа субъект кадимкидей элге тарап, кадимкидей элге сиңип, кадимкидей канат кулачын жайып, бир мындай коомдук пикирден өзүнүн ордун алып кетиши кыйын. Бул кыйын да, бул бир топ жылдарды талап кылган процесс болот да. Ошол кезде регион бир эле жылдын ичинде, бир эки эле жылда элге кеңири сиңип, алардын баягы күн сайын маалымат алуучу маалымат булагына айланып кетти да. Ушул жагынан биздин жаш жергиликтүү журналисттерибиз аябай жакшы иштеп беришти. Телеканалдын жааматы жалаң жаштардан куралып, алардын кесиптик жөндөмдүүлүгүн арттыруу жана өнүктүрүүгө басым жасалат. Редакциянын материалдык техникалык базасы заманбап техникалар менен жабдылып, ишмердүүлүгүн жакшыртууга өбөлгө түзөт. Телеканал жааматы мамлекеттик структуралар менен коомчулуктун ортосунда көпүрө болуп, тыгыз кызматташат. Бул өз кезегинде социалдык, экономикалык абалды жана маселелерди ачыктап, көрсөтүүсүн шарттайт. Регион телеканалы түз эч кандай эмеси жок, ушул элдин көйгөйлөрүн түз жеткирип, аткаруу бийлик менен тыгыз байланышып, ошондой эле биздин мына областтык аппараттар менен да, бөлүм башчылары менен дагы, бардыгы менен аткаруу, райондук жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен дагы тыгыз иштешип келип атасыздар да. Ушул 3 жыл аралыгында өзүнүн туруктуу көрөрмандарын таба алды десек болот. Пресс катчы катары айта турган болсом, ушул Регион телеканалы биз качан болбосун ушул телеканалдын кабарчыларына же болбосо редакторуна байланышып, шаарда болуп аткан иш-чаралар, шаардагы ар кандай маселелер боюнча байланышып, маалымат жайылтууда бизге өзүнүн көмөгүн көрсөтүп келишет. Телеканалдын социалдык тармактагы баракчалары активдүү жүргүзүлүп, катталуучуларды маалымат менен камсыздайт. Телеканал автордук, маалыматтык программаларды, кайрымдуулук иштерин жана элдин үнүн үзгүлтүксүз чагылдырат. Оперативдүүлүк жана тактык телеканалдын башкы өзгөчөлүгү экендиги айтылат. Акыркы убактарда негизи маалымат айдыңында Регион каналынын жарандарга ар тараптуу кайрымдуулук жаатында да көргөзүп жаткан иштерин байкап атабыз. Бул албетте жакшы бир саамалык деп ойлойм. Мындан сырткары маалыматтык жактан дагы мындай конкреттүү, объективдүү түрдө саясий, экономикалык, социалдык маселелерди көтөргөндүгү менен айырмаланат. Анан ошого байланыштуу бүгүнкү сиздердин ошол мааракеңиздерде кут болсун 3 жылдык, мындан ары да көптөгөн жакшылыктарды кылып, элибизге ак кызмат кыла бергиле. Регион телеканалы Жалал Абадтагы жергиликтүү каналдардын бири болуп эсептелет. Алгачкы жолу 2019 жылы дал ушул күнү эфирге чыгып, массалык маалымат каражаттарынын катарын толуктаган. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.